Кээ бир каттарды окуганда жооп издебей жөн гана унчукпай каласың. Анткени бул каттарда сөздөр эмес, адамдын жан дүйнөсү жатат. Бүгүнкү кат дагы дал ошондой каттардын бири. Саламатсызбы, Мерим эже? Өткөн жумада кызым мага сүрөт тартып берди. Кадимки эле сүрөт. Экөөбүздүн сүрөтүбүз. Ал мени кучактап турат. А мен болсо ал сүрөттө күлүп турам. Сүрөттү карап отуруп, бир аз жылмайдым. Андан кийин артын оодарып карасам, бир сүйлөм жазып коюптур. Апа, сен кайра күлүп калчы деген сөз. Ошол сүйлөмдү окуганда жүрөгүм бир нерсени сезди. Көп жылдан бери качып жүргөн нерсени. Кызым мени эмес, мурдагы апасын сагынып жатыптыр. Ал эми мен муну байкабай жүрүптүрмүн. Мерим эже, бул катты эч кимге окута албайм. Анткени бул сөздөрдү үн чыгарып айтсам, менден жаман эне чыгып калчудай сезилет. Бирок мен унчукпай жүрө албайм. Себеби менин жашым 34-тө. 2 балам бар, үй бүлөм бар, бала чакаларым бар. Сырттан караганда жашоом абдан жакшыдай көрүнөт. Бирок акыркы 4 жылдан бери мен өзүмдү жоготуп келе жатам. Баары бала төрөлгөндөн кийин башталды. Баары сүйүнүп жатышты. Баары мени куттуктап жатышты. Баары сен эми эң бактылуу аялсың деп куттукташты. Бир гана мен өзүмдү ошол убакытта бактылуу сезе алган жокмун. Мен ошол кезде корктум. Абдан корктум. Бул жөнүндө эч кимге айткан эмесмин. Колума кичинекей баланы карматышты. Баары менден жакшы эне болууну күтүп жатышкандай сезилди. Мен дагы өзүмдөн ошону күтүп жаткандаймын. Ошон үчүн чарчаганымды дайыма жашырып келдим. Ыйлагым келгенин жашырдым. Коркконумду жашырдым. Күн өткөн сайын өзүмдү дагы каттуураак түртүп жүрдүм. Чыда, баары ушундай өтөт. Күчтүү бол деп өзүмдү алдадым. Мен күчтүү болууга абдан аракет кылдым. Бирок акырындап өзүмдөн алыстай баштадым. Уйкум качты, күчүм качты, күлкүм да качты. Андан кийин өзүм да жок болуп кеткендей сезилдим. Кээде баламдын үнүн уксам эле чарчап кетчүдөй болдум. Кээде анын суроолоруна да жооп берүүгө күчүм жетпей калды. Кээде жөн эле жалгыз калып отургум келди. Ушул сүйлөмдөр үчүн дагы деле өзүмдөн уялып келем. Анткени жакшы энелер мындай ойлобошу керек деп ойлочумун. Бир күнү балам тынымсыз ыйлап жатты. Ал такыр токтобой койду. Мен дагы токтободум. Акыры дааратканага кирип алып, эшикти бекитип алдым. Болгону 5 мүнөт тынчтык үчүн. Сырттан балам эшикти каккылап жаткан. Апа! 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 Эшикти аччы деди. Мен болсо жерде отуруп алып, кулагымды жаап алгам. Анткени ошол учурда анын үнүн дагы көтөрө албай калган болчумун. Ошол учурду эстеген сайын азыр дагы да көзүмө жаш келип кетет. Анткени ошол күнү өзүмдү жылмугуздай сезип кеттим. Жаман эне сезип кеттим. Бирок бүгүн биринчи жолу башкача ойлоп жатам. Балким мен жаман эне эмес болчумун. Балким мен жөн гана жалгыз калган адам болчумун. Жардам сурай албай калган адам болчумун. Күндөр өтүп жатты. Мен болсо ушул ролдордун ичинде жашап келе жаттым. Апа, жубай, келин, кыз баарына керек адам болуп жашадым. Бир гана өзүмө керек эмес болчумун. Бир күнү телефондон эски сүрөттөрүмдү көрүп калдым. Көпкө чейин карап отуруп, ал сүрөттө башка аял турганын байкадым.
көздөрү жарык, жүзү тирүү, күлкүсү чын. Ошондо өзүмө суроо бердим. Бул кыз кайда кетти? Жооп таба албай койдум. Өткөн жумадагы сүрөттөрдөн кийин күзгүнүн алдына барып, кызым сагынган апаны көрөйүн дедим. Көпкө чейин карадым. Анан көзүмө жаш алып, ыйлап жибердим. Анткени кызым сагынган аялды мен да сагынып жүрүптүрмүн. Кызым тарткан сүрөт азыр дагы менин сурмамда жатат. Кээде чыгарып карайм. Ошол сүрөттөн 2 адамды көрөм. Бирөөсү кызым, экинчиси мен. Жок, балким мен эмес. Анткени сүрөттөгү аял көптөн бери жок болуп кеткен болчу. Ошол күнү биринчи жолу түшүндүм. Мен баламды сүйбөй калган эне эмес экенмин. Мен өзүмдү таштап койгон эне экенмин. Мен өзүмдү унутуп калган экенмин. Өзүмдү жоготуп алган экенмин. Мерим эже, өзүн ушунчалык жоготуп жиберген аял кайра өзүн таба алабы? Бул каттагы эң оор сүйлөм: апа, сен кайрадан күлүп калчы. Анткени кээде балдар биздин жүзүбүздөн биз байкабаган нерселерди көрүшөт. Бул катта жаман эне жок. Бул катта өзүнүн акырындап унутуп калган аял бар. Кээде аялдар балдарын жоготуп алышпайт, өздөрүн жоготуп алышат. Анан бир күнү баласынын бир сүйлөмү аларды ойготуп жиберет. Эгер ушул каттан өзүңүздү көргөн болсоңуз, бир нерсени билиңиз. Сиз жаман эне эмессиз. Сиз чарчаган адамсыз. Ал эми чарчаган адамга сын эмес, камкордук керек. Бүгүн өзүңүзгө бир суроо берип көрүңүз. Мен акыркы жолу качан чын жүрөктөн күлгөм? Балким ошол жооптун ичинде сиз көптөн бери издеп жүргөн өзүңүз бардыр. Анткени кээде балдарыбызды сактап калуунун эң жакшы жолу алгач өзүбүздү кайра табуу.